мечит болсо 100ге жакын медресебиз бар. Андан кийин ар бир облустта бирден облустук мусулмандар казыяты, райондук катыяттарыбыз бар. Ушул түзүм аркылуу, уюм аркылуу өлкөдөгү бардык диний ислам конфессиясына таалук болгон диний саясатты, мамлекет тарабынан берген диний саясатты жүргүзүп турабыз. Өлкөдө ошол мусулмандардын диний муктаждыгын камсыздап келебиз. Сыйынуусу, намаз окуулары, акыркы сапарга узатуулары, бала төрөлгөн болсо ат коюулары, азан айтуусу деп коебуз. Үйлөрү үппөттөрдө нике кыюулары деп коебуз. Деги эле мусулман баласына бул жашоодо керектүү болгон диний маалыматтарды, диний жөнөкөйлөрдү аткарып келебиз да. Мына өлкөдө ушул азыр бүгүнкү күндө коомго өтө байланыштуу болгон маселелерде ушул зордук зомбулукту болтурбоо алкагында бизге көп сунуштар келип түштү. Биз баардыгыбыз бүгүн муну көрүп атабыз. Мына апаттуу дүйнөдө же болбосо азыркы адамдар материалды артыкча сүйүп баратат да. Диний баалуулуктарды, адамдык баалуулуктарды азыраак сүйүп, дүйнөнүн буюмун, материалдык нерселерди көп сүйгөндүктөн ошол нерсени айла көп уруш жаңжалышкан. Үй бүлөдөгү чыр-чатактар, бизге келип аткан үй бүлөдөгү талаш тартыштардын негизин анализдеп көргөнүбүздө мурунга караганда кыргыз эли жакшы жашайт. Кудайга шүгүр дешибиз керек. Чакырлар дагы бар, көп жок эмес. Бирок ошонун ичинде колунда бар туруп эле бардар үй бүлөлөрдө деле уруш жаңжал, аялдын күйөөсүнүн аялына карата зордук зомбулуктун мамилелери, балдарга карата, кыздарга карата, же болбосо жаштардын өз ара бири-бирине карата болгон зөөкүр аянычтуу болуп кеткен окуялардын көбүсү болуп атабыз. Булардын себеби бир эле ушул. Ошол өзүмчүлдүк, дүйнөнү ашыкча сүйүүчүлүк динибизде бардык эле мына дин конфессияларын тастыктайт болуш керек. Дүйнөнү ашыкча сүйүүчүлүк бул ар бир нерсенин катанын башы деп айтылат. Ошол мен бала болсун дагы өзүндө отурса, башкага ара көрбөй отуруп үйдө зордук зомбулуктар көп болуп аткандыгы да байкалып атат. Ошондуктан бүгүнкү күндө диний башкармалыктын астында облусу дагы белгилеп кетти, бизге кат келип түштү. Үрөй учурган акыркы эки чоң резонанстуу окуялардын айынан биз зордук зомбулуктун алдын алуу, аны болтурбоо боюнча атайын жума хутбаларынын тематикасы түзүлдү. Бул ар бир жума мечитинде ушул жумага келүүчүлөргө ар түрдүү адамдар келет. Биринчи жолу келгени бар, көп келгени бар. Ушуларга зордук зомбулукту зыяны, болтурбоо, мунун себептери жөнүндө кеңири түшүндүрүү маселелери. Андан кийин жаштар арасында адеп ахлактыктуу таалим-тарбияны күчөтүү керек. Ошондой эле бул жерде дагы башка бардык тармакты чакырат элек. Ушул ата-энелердин таалим-тарбиясын, балдардын көзүнчө ата-энелердин өз ара чыр-чатактарын балдардын көзүнчө жасабаса деген чакырат элек. Себеби балдар үй бүлөдөгү ата-эненин урушун, жаңжалын көрүп чоңойгондор, алардын ал сезимде калыптанып калат экен да. Кийин чоңойгондо ушул нерсени алып сөзсүз түрдө кайталап калышы мүмкүн экен. Ошондуктан мунун тамыры терең экен. Бир эле окуянын үстүнөн изилдеп чыкканында ар түрдүү тармагы чыгып атат. Ошон үчүн зордук зомбулук пайда болгондо эле мунун үстүнөн баса калып эле бир күн иштеп коюп баягы токтотуп калбастан, менимче мунун үстүндө терең иштеш керек. Андан тышкары дагы Кыргызстан мусулмандар диний башкармасы ошол бетиктүү нике каттоо журналын ишке киргизгенбиз. Бул да болсо ушул аялдардын шариаттык, мүлктүк, мурастык укуктарын камсыздоо максатына багытталган. Бул да өлкөдө мамлекеттик нике бир эле юридикалык документ бул нике каттоо, ЗАГСты каттайт. Биз ал юридикалык күчкө ээ эмес бул. Албетте бул жарандар кээ бир учурда жарандык нике туруп калгандар болот, никесин каттатпай койгондор болот. Андан тышкары деле башка бир учурларда ушул бирдиктүү нике болсун, сапаттуу нике болсун, аялдар ажырашып кеткен учурда кандайдыр бир мүлктүк же мурастык же дагы ошол балдарды багып калуу жаатындагы маселелерине байланыштуу шариятында койгон талаптар бар да. Абдан жакшы аялдардын укугун коргоп берген. Мына ошоларды окутууда, билдирүүдө мындай бир жакшы өзүнүн натыйжасын берип келатат. Андан тышкары жаштарыбызды таалим-тарбиялоодо
адеп ахлактыга, жүрүм турумун жакшы болууга ошол кичүү кезинен баштап болуштук үчүн ушул мектептерде жергиликтүү мамлекеттик уюмдар менен биргеликте программалар түзүп, лекцияларды, кыска, чакан лекцияларды уюштуруп, ошо ата эненин кадыр баркы, ага урмат жасоо, тең туштарга урмат, кадыр барк, аларга жакшы мамиле жасоо жөнүндө дагы алгылыктар бүгүнкү күндө иштер алып барылууда. Мунун баардыгы ушул дин чөйрөдөгү мамлекеттик саясаттын концепциясы кабыл алынган. Ушул концепцияда камтылган агартуу иштери Кыргызстан мусулмандар диний башкармасына багытталган жерлери бар. Мына ушуларды бүгүнкү күндө диний башкармалык өзүнүн тутумундагы баардык уюмдар менен биргеликте. Андан тышкары ушундай уюмдар, диний уюмдар бар. Ошол мутакаллим диний уюму бар. Баардык эле бул жерде Нахла Хайрия, кыскасы бул жерде баардык диний уюмдар менен биргеликте ушундай тегерестөө форматында жолугушууларды уюштуруп, анан биздин чоң мешиттерибизге 6 базар күндөрү атайын үйдө турган айымдар үчүн лекциялар уюштурулган, сабактар. Бул сабактарга келип, күнүнө 2 дем алыш күндөрүнө койгонбуз. Эс алганча суроолорун берип, ошол жерде баяндарды угуп, ар түрдүү адамдардын баяндарын коюп бергенбиз. Бүгүнкү күндө өздөрүнө тийиштүү маалыматтарды алып жатышат.